Урматтуу агайын туугандар, биз эки доордун адамдарыбыз. Чыңгыз эмне деп аттың эле? Эки агайын эл көрдүм. Айтып койчу ошону жана. Эки доорду тең көрдүм, эки агайын эл көрдүм деп атпайсыңбы? Дал ошонусуңар эки доорду, бир жагы демократия, бир жагы компартия. Анан биздин Мамел байкебиз болсо учурда компартияны сагынып аткан убагыңыз тууралуу. Албетте, сагынабыз да. Жаш балдар кадырыңды кайдан билсин, сагынып кеттим сени компартия дегенде. Айтакын айткандай. Компартияны. Анан неме кылып бериңиз? Компартиянын жакшы жактарын. Мен жаман жактарын көбүрөөк билет экенмин, бирок сизден жакшы жактарын уккум келип атат. Мисалы. Аны айтайын, анан азыр эки доорду бир көргөн деп атпайсыңарбы? Азыр дагы опасный доор чыгып келатат десеңер эле мен чочулуп атам да, ошондо үчүнчү доорду дагы көрүп аткан экенбиз да. Анан компартия деп сурап калдым. Компартиянын жакшы жактары, жаман жактарын силер өздөрүңөр уже билет экенсиңер, айтып коюпсуңар да. Тетиги илгерки меселе ушу биз жашап аткан учурду эле карай турган болсок, мен мактай турган элдин пейили эң негизгиси. Элдин пейили башкача болот. Бирок мен ага кошулбайм, Мамел байке. Ал компартиядан мурунку аталар берген тарбиядан улам ошол убакта элдин пейили жакшы болгон. Тиешеси жок мунун компартия. Жок, эми айта берейин мен өзүмдүн оюмдучу. Себеп дегенде ошол компартиянын убагындагы жалпы элдин негизи, ал баягы ошол учурдагы мисалы жаштары биз мынакей карып баратабыз да. Бизден мурункулар болсо, Союздун түгүл ушундай учурлары болгон. Жаманында жакшысында айта кетейинчи. Ушу мүрзөгө барып Куран окутпай турган учурлар болгон. Партиянын мүчөлөрү эгер мүрзөгө барып алакан жайып бата кыла турган болчу болсо, аларды иштен айдачу да, коркуштан. Динди тыйышкан, Динге бул деген эң чоң проблема болгон ал убактачы. Жашыруун Куран окутулчу же болбосо партиянын мүчөлөрү эместер коркпой бара берчи да. Партиянын мүчөлөрү барып Куран окутуп бата кыла турган, жашырынып ушундай кылып барышчы да ал учурда. Ал жаман жагын айтып, жакшы жагын айтайын. Эмнегедир жана элдин пейилине кайрылып калбадымбы? Элдин пейили ошондой болчу. Анан алдым, жуттум деген нерселер ал убакта жок болчу. Ушун азыркы менен салыштырганда эң аз эле акча алыш экен. Акча маяналар деген. Мен биринчи айлык алган, мен эң биринчи айлык алган мен Караколдо 88-жылы келдим. Радиодо иштедим мен. Бир жыл радиодо иштедим. Ак толкун ал убакта Пржевальский шаар болчу. Ошол Пржевальскийдеги радиодо водитель, оператор болуп иштечимин да. Ошондо меники 70 сом айлык болчу. 70 сом айлык ушунчалык көп нерсеге жетчи да. Берекеси бар болчу. Эң жогорку айлык деген ошол убакта эң көп алгандар эле мен билгенимче 280-300 сомдун эле тегерегинде болчу. Ошол чоң маян эле болчу да айлык. Анан Союздун учурунда. Анан эмнегедир токпейил болчу. Азыркыдай болуп, азыр учуп күйсөң деле эчтекеге жетпеген заман болуп атат. Ал убакта ошол бир айлыгың бала бакыраңды дагы, эл менен катышканга дагы, жамандык жакшылыкка кошумчаңа да жетчи. Эмнегедир элдер жакшы эс ала алчубуз. Кино театрларга барып, эс ала турган нелер бар эле санап берсеңиз? Кино эс ала турган убакта кино, ал убакта мына азыркыдай интернет, индийский кино болсо ашып кетсе, 10 чакты индийский кино башка деле жок болчу. Же бар беле? Бар болчу эми. Алла кинону ал убакта санап жүрдү дейсиңби? Көп эле кинолорду көрдүк. Анан кийин кандай кино болбосун, жакшы кино дегендечи, очередь болуп калчу. Мисалы, бир жума мурда билет алып койгондор болчу. Кинодон башка дагы эмне бар эле эс алганга? Киного барчыбыз, театрга барчыбыз, мына филармониядагы концерттерге, андан тышкары ошол учурда деле спортко катышкандар да, мисалы мен өзүм катышып топ жетишсиз болчу, футболный топ жетишсиз болчу, волейболный топ жетишсиз болчу. Почти жок эсе болчу, Жок, сагына эле турчу. Бар эле болчу, кенен эле болчу. Топ жетпей калды деген мен Союз малында окуп. Туалетный бумага бар беле Союздун убагында? Гезитти ушу алып алабы? Колдонуп болбосо актай кагаздарды, туалетный бумаганы дегенди кийин эле билдик да. Болбосо ал убакта
колго тийген кагаз деле Мамел байке компартияны мактаганыңыз негизи азыр убакта кайра союз курулса макулсузбу, каршысызбы? Азыр союз биринчиден курулбай калды го. Бирок мен азыр каршымын эми. Уже биз башка тарапка адаптация болуп уже башка жакка кетип атабыз да. Просто сагынасың. Союз малындагы учурду балалык кезиме туура келип калды. Эмнегедир сагынам да. Себептен ошол учурда туулуп өсүп келаткан бала катары мен башка балалыкты элестете албайм да. Укмуштай сонун ою. Мен ошоnuма Кудайга шүгүр кылам да. Интернети жок, телефон тиктебей, кыргыздын нака оюндары менен чүк ойноп, лаңгитеп, эмнегедир тоодо эркин бир сонун балалык кез өткөн экен биздикичи. Муну эми айтып бүткүс сонун. Мен ушунчалык рахат алам. Мен союз бузулгандан баштап мен деле уже эмем психология бузула баштады да. Себеп дегенде өнүккөн социалисттик коомду жашап атабыз деп мен коммунизмди ушундай күтүп атканмын да. А коммунизм болбой калды дегенден кийин мен өчтү да духум. Ушунчалык өчтү. Себеп дегенде мынакей мына жетип калды коммунизмге деп атканбыз да. Ушунчалык күткөн элек. Пионер болдук, комсомол болдук. Мисалы СССР кулабай жүрө беришин каалайт белеңиз? СССР кулабай жүрө беришин азыр дейсиңби? Ушул азыр. Азыр деле СССР. Эгер ушу Лениндин түсүп кеткен идеологиясы менен түз кете турган болчу болсо, каалайт болчумун. Себеп дегенде кичине эле калды эле да коммунизмге. Анын жана илим билим бекер болчу. Üniversitede okusan da bekar. Medisina bekar bolçu. Bekar da atlaçı. Anan şu bekarçılık nam bolsa ırda bolat dep. Elder ırda bere жүрчү ал убакта. Мында маршруткага түссө, автобуска түссө баары ырда беле. Макуланда бекерчилик бар жерде умтулуу аракет токтойт дейт. Жок, бекерчилик эмес, ал жерде иштечи. Иштечи, бирок эл арзан да бардык нерсечи. Эч проблема жок. Иштейсиң, акчаң аласың. Иштечилиңиздер. Акчаң аласың. Ошо мен жооп берип коеюн ошого. Биз мынакей СССР деп Мана эмне үчүн иштечилиңиздер? СССР убагында деп ошого биз калыптанып калганбыз да. Анан кийин чынын айтсак, иштечүбүз, мамлекет үчүн деп эле иштечүбүз. Мына мамлекет үчүн, элибизге, журтубузга. Ушуну кайсы мамлекет үчүн? Өзүбүздүн Кыргызстан үчүн. Ооба, баары бир советтер союзу баары тең эмеге кетчи да, бирок Москвага кетчи да, эт, жүүн, бакта. Бундун баары кеткен күндө дагычы, Кудайга шүгүр жашашчы элдер. Ал убакта. Курсактары ток, кийими бүтүн. Магазинде барсаң, мисалы жетет акча. Магазинге жетет. Ошо иштеп аткан чарбаңда, чарбадагылар болсо, чарбадан льготалар абдан көп болчу да. Мисалы 1 жылдык сенин азык түлүгүңдү ал убакта өкмөт камдап берип койчу. 5 жыл иштесең бир тамымдуу болуп каласың. Бүгүнкү күндө бекер үй берилчи, мисалы. Азыр эмне болуп атат? Азыр кандай десек, бекер эчтеке жок да азыр эчинде элечи. Бекер эчтеке деле. Ошо бекерди жакшы көрөсүзбү? Очерет менен берген. Мисалычы, мындайда менин оюм мындайда, сен эгер өзүңдүн ишиң менен, өзүңдүн кызматың менен башыңды сайып мейли иштегениңде, эгер ошол эки үй бүлөңдү, бала чакаңды кенен кесир багала турган болсоң, жетише ала турган болчу болсоң, алар иштеп, анан кийин мамлекет сенин үй бүлөң үчүн камсыз көрө турган болгондон кийин сен өзүңдүн бир гана ишиң менен алек болосуң да. А эгер ошого көзүң жетпегенден кийин
башка көп нерселерге сен алагды болосуң дагы, сенин баягы алдыга койгон ар нерсени чапчылап калганың ушул болуп атат да. Сен бир ишиңди кылып атып, одновременно 2-3 ишти кылууга туура келет. Азыркы учур ошондой эле да. Алдым жуттумдар эмнеден көбөйүп атат, ошондон көбөйүп атат да азыр. Азыр тойсо да тойбогон адамдарыбыз көп азыр. Союз маалында андай эмес болчу. Союз маалында соттолуп кетчү. Бир нерседен коркушчу алар. Макул, анда мындай суроого келер. Ушу союз маалындагы адамдар бүгүнкү күндө алдым жуттум кылган жокпу же кылып атабы? Алдым жуттумду кылып атышат. Ошондо бүгүнкү заман күнөөлүүбү же союз маалы күнөөлүү болобу? Азыркы заманга жараша болду. Азыркы заман күнөөлүү. Союз маалы болгондо алар албайт болчу да. Себеп дегенде ал убакта закон катуу болчу, соттолуп кетчү. Ал убакта мына азыр алдым жуттум дегендер жөн эле бир авторитеттей эле сезилип калды. Ал убакта кызыл кулак деп койчу, спекуляция депчү. Ал деген позор уят болчу. Заманды күнөөлөбөгүлө дейт го. Адам ата убагында кандай күн чыккан болсо азыр ушундай күн батып атат депчи. Күнөө заманда эмес, адамда деп атпайбы, анан кандай болуп калат бул жагы? Ошол заман адамды кандай десем, адам ошол заман, ошол учур адамдын психологиясына бир кандайдыр таасирин берген себептен адамдардын мүнөзү, адамдардын пейили өзгөрүлөт экен мен бүгүнкү көз карашыма караганда. Себеп дегенде мен илгеркини мына азыр күнү бүгүнкүдөй көз алдымда турат. Азыркыны дагы байкап атамын да. Себеп дегенде мисалы мен кээде ошол алдым жуттум болуп аткан адамдарга да кээде түшүнгүм келип кетет да. Себеп дегенде ал алып жулуп бүгүн жеп калайын. Эртеңки күнү акыйкат баары бир жок. Акыйкат эч качан сен кылып атсаң да сени жакшы мактабайт деген ойдо да алар. Карап отурсаң, чынында эле ошондой да. Мамел кыйратып атсаң дагычы, сен азыр барктабаган, баалабаган учур. Токотер жердеги бир суроомду берейин. Мына эфирдеги соңку суроом болсун. Союз маалында идеология Кудай жок деген системага эле. Союз кулабай калышын каалайт элем дедиңиз. Ошондой Кудай жок деген система уланышын каалайт белеңиз ошондо? Жок, аны каалабайт элем. Эми мындай да, ошол учурда деле динге 100% тыюу салынган эмес. Дин деле өзүнүн ишин кылчу да, но бирок эмнегедир эме бар болчу да, ограничение бар болчу. Мисалы, момундан ашып кетпе. Момунда эми мусулман калкы болгондон кийин мусулманча жерге коюлчу. Жаназага турбай, же болбосо Куран окулбай жерге көмүлгөн адамдарды көргөн жокмун. Баары эле ушул мусулманчылык менен жерге берилчи ал учурда делечи. Бир гана жана партийный адамдар деп, ошол партийный адамдар деле ошол парт билетин рисковать этип коюп эле Куран окуткан жерге баргандар көп болчу. Ошо 70% барчы. Ошо жакының өлүп атса кантип топурак салганга барбай коюшсун. Барып алакан жайып Куран окугандар деле болчу, бирок коркушчу. Негизи туура мен көп көрүп калдым. Коркуп кой бата кылгандан, алакан жайгандан коркушчу да. Анан кийин динге такыр уруксат берилбей калган эмес. Ошондо мен бир эмени айта кетейин дагы. Азыр эсиме келип калды да. Азыр эми динге кенен мүмкүнчүлүк, динге ушундай туура көз караш болгон сайын деле ошол жактын деле азыркы бир туура эмес жактарын, туура эмес көрүнүштөрү деле кээде бизди ренжитет. Карап отурсаң, жана таптакыр сүннөт кийимдерин кийип кеткендер, чүңкөнүп кеткендер, ошо бүгүнкү күнү динге байлап, ошол сүннөт кийим деп эсептейсизби ошондо ошону? Узун кийимди. Бул эми биздин Кыргыздын улуттук ошондой кийимин көргөн эмеспиз эми Союз маалында. Кыргыздын жакшынакай эле жоолук салынып эле жүргөн келиндери, кыздары кырк өрүм чачышын өрүшүп жүргөндөрү. Анда ушу эфирибизди жыйынтыктай эле, чоң рахмат Мамел байке. Эми сиз болсо компартиянын адамы катары өзүңүздүн жоопторуңузду бердиңиз. Ал эми азыр мындан кийинки эфирде болсо күтүңүздөр баарыңыздар. Демократиянын
балдарынан ушундай бир интервью алабыз. Барыңыздар, күтүп туруңуздар. Жарайт. Кошулуңуздар.